Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 9-мыйзам. Кайрадан жаңы дөңгөлөк жасабаңыз. Бир жаш жигит жашоонун сырын билүү үчүн устатына келет. Устаты жаш жигитти өзү туурасында айтып берүүсүн сураганда, тиги өзүнүн ийгиликтери жана оң сапаттары жөнүндө аябай чеченсинип узакка айтып берди. Устат биринчи тапшырма бергенде окуучу каршылыктарын айта баштады. Ал баарын башкача жасаш керек деп эсептеди. Анткени ал да бир аз ийгиликтери менен мактана алат эле да. Алар башка тармакта болсо да, бул кырдаалда колдонууга болот деп эсептеди. Устат эмнени гана сунуштабасын, окуучунун андан да сонун сунушу табыла берди. Ошондо устат толуп турган стаканды алды да, аны жаш жигитке карматып туруп, үстүнө винону куя берди. Стакан толо болгондуктан вино андан ашып төгүлө берди. Бирок устат дагы эле куя берди. Окуучусу бир маалда: "Жетишет. Сиз мындай кылсаңыз, винонун баарын төгүп таштайсыз. Мен сага берүүгө аракет кылып жаткан билимдер да ушинтип төгүлүп жатат", деди акылман. "Алар бекерге гана кетип атат. Сен ушул стакан сыяктуу толосуң. Менин мурунку тажрыйбам эч нерсеге арзыбайбы?" деп сурады жаш жигит. "Сен мурдагы ой жүгүртүүң сен азыркы жыйынтыкка алып келди. Эгер сен эскиче эле ойлоно берсең, умтулган, максат кылган нерсеңе жетпейсиң. Азыр кете бергин да, качан мээң жаңы билимдер үчүн бошогондо кайра келгин. Ошондо гана мен сени бир нерсеге үйрөтө алам. Сиздин иш чөйрөңүздө чоң ийгиликтерге жетишип калган адам болсо керек. Сизге ал адам менен таанышып, андан кеңеш суроо оюңузга келди беле? Антпесеңиз баардык нерсеге өзүңүз жетишүүгө туура келет да. Башка бирөөнүн тажрыйбасын колдонуу керек. Чыгармачылык, ышкыбоздук бул сонун сапат. Бирок аны дайыма эле колдоно берүүгө болбойт. Кээде чыгармачылык үчүн кымбат төлөп калууга туура келет. Мисалы, жаңы ишти баштаганыңызда ушундай болот. Калыпка түшүп калган фундаменталдуу нерселерди кайрадан иштеп чыгып, өз чыгармачылыгыңызды кыла бересиз. Сындан өткөн, өз жыйынтыгын берип калган даяр системаны колдоонун ордуна көпчүлүгү кайрадан дөңгөлөк жасай беришет. Мындай аракетке сыйлоо менен мамиле кылууга болот, бирок биз ушинтип атып чыныгы иштен четтеп кетпейбизби? Чыгармачылык иштин башталгыч алиппесин үйрөнүүгө убакыт кетирбегенге абдан сонун шылтоо болуп калышы мүмкүн. Балким убакыттын өтүшү менен сиз жеке ыкмаңызды иштеп чыгышыңыз мүмкүн, бирок ишти баштап жатканда кайра дөңгөлөк жасаганга убактыңызды кетирбегениңиз оң. Бул учурда сизге айланып качууга мүмкүн болбогон кыйынчылыктарды жеңүүгө күч керек. Ар кандай иштин негизги куралы болгон фундаменталдык чындыктарды эч нерсе алмаштыра албайт. Чынында көпчүлүгү негиз болуучу чындыктар алардын иши үчүн туура келбейт деп эсептешет. Алар өздөрүнүн тажрыйбасы, билими, кырдаалдын өзгөчөлүгү, башкача стратегияны талап кылат деп эсептешет. Чындыгында ар бир адам өзү кабылган шарттар, кырдаал сыяктуу эле кайталангыс уникалдуу, бирок фундаменталдуу чындыктар бардык адамдын жашоосуна жана ишине негиз боло алгандыгы үчүн фундаменталдуу деп аталат. Биринчи адаттар пайда болот. Ар кандай иштин башталышы көп учурда өзүнүн татыктуу баасын албайт. Көпчүлүгү бул стадияда болгону абайлап эки жакты карап, кырдаалды өзгөртүш керек деп ойлошот. Тилекке каршы, көп учурда бул ой жаңылыш ой. Анткени дал ушул башталышта келечектеги иш үчүн зарыл болгон мындан ары өнүгүүнүн багыты аныкталып, керектүү шык жөндөмдөр иштелип чыгып жатпайбы? Кайталоо окуунун энеси деген макал баарыбызга белгилүү. Иш жүзүндө анын мааниси туура эмес түшүндүрүлүп калат. Мезгил менен сыналган нерселерди кайталоо керек. Ошондо гана бир нерсеге үйрөнүүгө болот. Кайталоонун өзү эле чеберчиликти алып келбейт. Сиз бир канча ирет кайталаган нерсенин баары адатка айланат. Эгер сиз туура эмес нерселерди кайталай берсеңиз, анда өзүңүздө жаман адаттарды өнүктүрүп аласыз. Ар кандай иштин башталышында сизди жашоодо коштоп жүрө турган адаттарды калыптандырып алуу керек. Башталгыч фаза, оюн жана эксперименттер, сынап көрүү үчүн ыңгайлуу эмес. Мындай кылгандар болгону ойноп, сынап көрүү адатын калыптандырышат. Башталгыч этапта карап, байкаштырып гана тим болгон адам эч качан анысын калтырбайт. Жаш бала, өспүрүм, чоң адам фазалары. Өзүнүн профессионалдуу иш аракетинде адам өнүгүүнүн ар кандай стадиясынан өтөт. Башында бул жаш бала стадиясы.
Жаш балдар жаңы нерсени мүмкүн болушунча көбүрөөк билүүгө аракет кылышат. Алар көргөн нерсенин баарын туурай беришет. Алар акылдуу жана акылсыз көптөгөн суроолорду бере беришет жана айтылган ар бир сөзгө ишенишет. Бул фазадагы адамдарды окутуу өзүнчө эле ырахат. Биринчи ийгиликтер пайда болгон соң өспүрүм фазасы башталат. Өспүрүм бардык суроолорго жоопту берерине толук ишенет. Ал өжөр боло баштайт. Бул өтө коркунучтуу этап. Бардык суроолорго жоопту билем деп ишенген адам суроо бербей калат. Демек өсүүнү, өнүгүүнү токтотот. Өспүрүм эч кимден жардам алгысы келбейт. Ал баарын өзү жасоону каалайт. Көптөгөн адамдар ушул фазада тыгылып калышат. Ошентсе да алар өздөрүн абдан акылдуу эсептешип, мурдагы болгон ийгилигинин түшүмүн карап отура берет. Чынында баары абдан жөнөкөй. Биз жаңы нерсени окуу үйрөнүү жөндөмүбүздү жок дегенде өзүбүз каалаган жыйынтыкка жетмейинче сакташыбыз керек. Анткени биздин ой жүгүртүүбүз биздин бүгүнкү жетишкендигибизге гана алып келди. Бирок ал бизди келечекте каалаган нерсеге жеткире албайт. Билген адамдын кеңеши башында сизге анча жакпай атса да, кээде аны колдонуп көрүү пайдалуу. Акыры чоң адам фазасы келет. Биз өнүгүүнүн чеги жок экенин түшүнүп калабыз да кайрадан окуп үйрөнүүгө жөндөмдүү боло баштайбыз. Бардык суроолорго жооп таба албайбыз жана эч качан аларды билип бүтпөйбүз. Жетиштүү түрдө көп билип, жакшы акча таап калганыбыздан көйгөйлөр жок болуп кетпейт. Алар болгону масштабка ээ болушат. Бизге дайыма топтолгон билимди колдонуп, жаңы шык жөндөмдөрдү өнүктүрүп турууга туура келет. Ишти мыкты билгендерге, эксперттерге кайрылыңыз. Жаңы дөңгөлөк ойлоп тапкандан көрө, башка бирөөнүн тажрыйбасын колдонуу жашоонун көп тармактарында кандайдыр бир маселени чечүүдө да пайдалуу болушу мүмкүн. Жашоосунда бул маселе жаралып жаткан адамдардын биринчиси сиз болбосоңуз керек. Мындай көйгөйдү ийгиликтүү чечкен адамдар бар болушу толук ыктымал. Бул жөнүндө китептерде жазылышы мүмкүн. Тажрыйбалуу адамдардын бири менен да сүйлөшүүгө болот. Ушул эле нерсе сиз жасай албай турган иштерге да тиешелүү. Эксперттерге кайрылуу арзан болбогондуктан көп адамдар мындай учурда акчасын үнөмдөөгө аракет кылышып, өздөрү жасап көрүүнү чечишет. Тилекке каршы мындай нерсе көп эле жайылган. Мындай адамдар жөнүндө азамат десе, кандай ар тараптуу адам деп суктанып сыйлашат. Чындыгында бул жерде жеңүүчүлөрдүн негизги принциби четке кагылып жатат. Сен башкаларга караганда эң мыкты билген ишке көңүл топтогонуңда гана чыныгы ийгилик жаралат. Калган нерселердин баарын өз ишин мыкты билген адистерге ыйгарган жакшы. Жеңүүчүлөр дөңгөлөк жасашпайт. Кимдир бирөө экспертке кайрылуу үчүн көп акча керек да деп каршы болушу мүмкүн. Ооба ушундай. Бирок жасай албаган иштен убакытты бошотуп, туура пайдаланса, андан да көбүрөөк акча табууга мүмкүн. Мындан сырткары, эксперт сиздин эптеме ишыгыңызга караганда ишти бир топ жакшы жасайт да. Адатта адам акчасын үнөмдөөгө аракет кылып, көптөгөн иштерин өзү жасайт да, ага абдан көп убактысын кетирет. Бир иш үчүн анын чеберчилиги жетишсе, башкасы үчүн ашыкчалык кылып жиберет. Жеңүүчүлөр өз акчаларына өздөрү үчүн бир канча эсе баалуу болгон өз убактысын сатып алышат. Коротулган акчаны кайра иштеп табууга болот, коротулган убакыт кайтарылгыс болуп кетет. Эң жакшы окуу бул тууруу. Европада башка адамдарды туураганга жактырбагандык менен мамиле кылышат. Башкаларды туураганга караганда биз жеке кайталангыстыгыбызды көрсөтүүнү артыкча көрөбүз. Эгер биз адамга жек көрүүбүздү билдирүүнү кааласак, бул аны башка бирөөдөн шыпырып алыптыр деп айтабыз. Көпчүлүк адамдар өз алдынча дөңгөлөк жасоону ылайыктуу жана ардактуу деп эсептешет. Анан дагы мындай адамдардын баары өз акылы менен сыймыктанышат. Анткени менен адамзатка 100 миңинчи жолу дөңгөлөк ойлоп таап атканын майрамдоо бир күн жөн гана жадатат. Мындан эч кандай пайда жок. Албетте, ар бирибиз өзүбүздүн уникалдуулугубузду, башкача экендигибизди далилдегибиз келет. Маселе бул сапаттарды кайсы тармакта билдирүүдө турат. Кичинекей балдар чөйрөсүндөгүлөрдүн баарын туурай берет. Ошондуктан алар тезирээк үйрөнүп, кийинки жашоосунун негизин калыптандыра алышат. Дал ушул сыяктуу эле биз ийгиликтүү адамдардын тажрыйбаларын өзүбүздүн өнүгүүбүз үчүн негиз кылып алышыбыз керек. Адам өзүнүн жашоосун башка ийгиликтердин пайдубалына курса, анда бул анын акылдуулугунун белгиси. Гиганттардын далысында туруп, андан да ыраакты көрүүгө болот. Өткөндүн чеберлеринин тажрыйбасын колдонууну каалабагандык бул мажүрөлүк, жеке өзгөчөлүк, индивидуалдуулук, өткөн муундардын билиминин пайдубалында алды канча жакшы өнүгөт. Бул бир топ маанилүү бийиктиктерге жетишүүгө жардам берет. Композитор Моцартка чейин деле болгон, ал ошолордон көп нерсени үйрөнгөн. Бул анын өзүнүн жеке гениалдуу музыкаларын жаратууга эч кандай тоскоол болгон эмес. Практикалык көнүгүүлөр.
Бүгүн мен өз ишимде ийгиликтүү адамдардын стратегиясын пайдаланууга аракет кылам. Ал үчүн мага булар талап кылынат. Биринчи, мен алектенген тармакта кандай калыптанган жетишкендиктер болгонун карап чыгам. Иште кандай куралдарым бар экендигин текшеремин. Азырынча мага жетишпей жаткан шык жөндөмгө жетүү планын жазып чыгам. Бул тармакта ийгиликке жетишкен адам менен анализдеп көрөм. Экинчи, жашоомдун кайсы бир тармагында өспүрүм фазасында эмесминби? Текшерем. Бул менин дайыма окуп өнүгүүмө тоскоол болушу мүмкүн. Мындан ары окуп өсүү жөндөмүмдү калыбына келтирүүгө бүт аракетимди жумшайм. Үчүнчү, көйгөй пайда болсо, мурда мындайга кайсы адам кабыл болуп, аны ийгиликтүү чечкен деген суроону берип, ага кеңеш сурап кайрылам. Төртүнчү, менин чеберчилигим өтө төмөн же өтө жогору болгон иш менен алектенбей атамбы? Талдап карап көрөм. Бүгүндөн баштап мындай иштердин өз адистерине дайындай баштайм. 10-чу мыйзам. Кыймылдын импульсун жаратыңыз. Сиз рельсте саатына 200 км ылдамдык менен учуп бараткан поездди токтотууга аракет кылып көрдүңүз беле? Анын жолунда сиз кыштан куралган калың дубалды тургузуп койсоңуз да, поезд аны оңой эле жарып өтүп кетет. Себеби дегенде, мындай ылдамдыкта келген поезд абдан күчтүү кыймыл импульсуна ээ. Локомотивдин кубаттуулугу миңдеген ат күчүнө барабар. Бул бардык бөлүктөрдү кыймылга алып келүү үчүн жетиштүү. Бирок поезд ордунда турганда аны кыймылдатпай коюу үчүн бир аз гана каршылык керек. Кичинекей гана токтотуучу таянычты коюп койсо, канча аракет кылса да поезд ордунан жыла албайт. Эгер кыймылдын импульсу жок болсо, болбогон бир майда барат нерсе да ийгилик жолунда токтото берет. Ал эми импульс болсо, кыйынчылыктардын баарын чечип өтүп эле баары өз жолу менен кетип аткандай болот. Эски адаттарды таштоо абдан кыйын. Жаңы иш аракеттер белгисиз болгон үчүн да кыйындай сезиле берет. Мындай кырдаалда кичине кыйынчылык деле абдан чоң көйгөй боло берет. Ошондуктан дароо эле кыймылдын шартын түзүңүз. Канчалык тез болсо ошончолук жакшы. Сиз эч качан өз жолуңуздагы тоскоолдуктардан жана жагымсыз шарттардан баарын алып кое албайсыз. Көйгөйлөр дайыма болуп турат. Бирок эгерде сиз кыймылдын шар агымын түзө алсаңыз, алардын баарын жеңип өтө аласыз. Бул көйгөйлөрдү жеңип, кыйын кырдаалдан чыгуунун жападан жалгыз жолу. Сиз ылдамдыкка ээ болоруңуз менен кыйынчылыктар сизди токтото албайт. Сиз өзүңүздүн өндүрүшүңүздүн же карьераңыздын өсүшү үчүн жумшаган убакыт кыймыл шар агымын калыптанышына өбөлгө болот. Сиздин ар бир кыймылыңыз аны же күчөтөт же басаңдатат. Кыймылдын шар агымын түзүү өзгөчө иштин башталышында абдан маанилүү. Бул жерде кырдаал кыймылсыз турган автоунаанын ордунан түрткөнгө окшош. Алгачкы метрлер бир топ кыйын болот. Бул үчүн сизге бүт күчтү жумшоого туура келет. Бирок автоунаа кыймылга келгенде бир топ аз күч талап кылат. Төмөнкү 4 тузактын бирине кабылып, кыймылдын шар агымын жаратууну кечеңдеткен адамдарды көп байкоого болот. Биринчи, жасап көрөйүнчү. Экинчи, башында акырында баштап көрөйүнчү анан. Үчүнчү, жыйынтыкка карап иштейбиз да. Төртүнчү, биринчи иштөөнүн туура стратегиясын тандап алайын. Бул 4 сүйлөм ийгиликке жетүүнү эмне үчүн кыйындаткандыгын төмөндө көрө аласыздар. Бир нерсени жасап көрүү мүмкүн эмес. Автоунааны ордунан жылдырып көрүү мүмкүн эмес. Же аны жылдыруу үчүн бүт аракетиңизди жумшайсыз, же ал кыймылсыз боюнча кала берет. Бир нерсени жасап көрүүгө аракет кылып көрүү мүмкүн эмес. Сиз аны же жасайсыз, же жасабайсыз. Эгер сиз бул китепти окуп жатсаңыз, ден соолугуңуз жакшы болсо, ордуңуздан туруңуз. Турууга аракет кылуу мүмкүн эмес. Же сиз турасыз, же олтурган боюнча каласыз. Бир нерсени жасап көрүүгө аракет кылган адамдар көбүнчө эч нерсе деле кылышпайт. Алар максатын ишке ашырууга бир нерсе тоскоол болушун билип туруп, күткөндөй сезилет. Иш аракет кылган адам ийгиликти күтөт. А жөн эле аракет кылган адам ага бир нерсе тоскоол болушун күтөт. Кыймылсыз турган автоунаа жөнүндөгү мисал дагы бир ойго түртөт. Эгер сиз бир аз гана күч жумшасаңыз, аны ордунан жылдыруу мүмкүн эмес. Ушул эле автоунаа жүрүп кеткенде, аны түртүү канчалык жеңил экенин сиз эч качан билбей каласыз. Ошондуктан мындан ары эч кандай аракет жасабайсыз. Жарым-жартылай аракет жарым-жартылай ийгиликке эмес. Жарым-жартылай аракет эч кандай жыйынтыкка алып келбейт. Ийгиликке гана багыт алып иштөө кыймылдын шар агымын түзүүнү кечеңдетет. Ар кандай ишти баштаганда газды басуу керек, бирок өтө эле чоң нерсени, жыйынтыкты күтүүгө болбойт. Бул этапта жыйынтык анчалык маанилүү эмес. Тез ийгилик сиздин багыттан адаштырып коюшу мүмкүн. Бул учурда ал шарттардын канчалык ыңгайлуу түзүлүшүнөн көз каранды. Кыймылдын шар агымы шарттардан көз каранды эмес. Ал дайым ийгиликке алып келет. Ошондуктан ийгиликке көңүл топтогондон көрө
көп күчтүн баарын кыймылдын шарагымын жаратууга жумшаган жакшы. Көңүлүн кыймылдын шарагымын түзүүгө эмес, жыйынтыкка, боло турган ийгиликке топтогон адам эч качан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен колдонбойт. Ийгиликке гана багыт алган аракет өзгөчө сиз иши жок, ийгиликке оңой жетүүнүн мүмкүндүгүн күтүп отурган мезгилде бир топ көйгөйлүү, мындайда жалкоолордун даяр шылтоосу бар. Мен жыйынтык болсо гана иштейм. Жыйынтыкты гана кууп иштеген, жыйынтык болсо гана ушул ишти кылам деген адамдар өздөрүнүн гениалдуулугуна абдан ишенет. Бирок кыймылдын шарагымынын күчү такыр түшүнүшпөйт. Кыймыл башталганда адамда мурун белгисиз болгон жолдор жана ыкмалар табылат. Мындай учурда сиз алдын ала көрө албаган жана пландаштырбаган ийгиликтер жаралат. Ийгилик болсо гана иштейм деген ойго каршы дагы бир аргумент бар. Мындай принципке таянган адамдар дайыма өзүнө түрткү берип турууга туура келет. Анткени алар баары өз жолу менен эле бүтүп атканды сезе алышпайт. Анан эмне үчүн башкаларда оңой эле ийгилик жаралып, ал эми алар дайыма өзүн түрткүлөп туруш керек экендигин түшүнүшпөйт. Алар өздөрүн автоматтык түрткүлөөдөн кур калтырышат. Кыймыл автоматтык түрдө жыйынтыктарга алып келет. Эң башкысы кыймылдап башташ керек. Кыймылга келген адамга токтоп калууга караганда кыймылын улантуу бир топ жеңил. Анын кыймылдын шарагымы колдоп турат. Идеалдуу стратегияны күтпөңүз. Кайсы бир орчундуу ишти баштоодо кемчилиги жок стратегияны издебеңиз. Албетте бул чоң артыкчылык болмок, бирок стратегиянын болушу шарт деле эмес. Азыркы күндө чоң ийгиликке жетишип калган компаниялардын көпчүлүгү иштин башында ар түрдүү стратегияларды жасап көрүп, акыры эң көп утуш алып келе турганын табышкан. Ыңгайлуу стратегияны таап алгандан кийин ошону карманып, кайрадан дөңгөлөк жаратууга аракет кылбаган оң. Эгерде азырынча сизде эч кандай стратегия жок болсо, кыймылдын шарагымын түзүп иштей баштагандан кийин анын табылышына ишениңиз. Башка компаниялар иштетип көргөн ар кандай ыкмаларды тажрыйбалап көрүп, өзүңүзгө ылайыктуусун табыңыз. Жеңүүчүлөр кемчиликсиз стратегияны күтүп бекер отурбайт. Алар стратегияны кыймылдын шарагымы жаратышын билишет. Сиз үчүн кандай импульс керек? Абайлаңыз, кыймылдын шарагымы айлакер нерсе. Ал биз үчүн да, бизге каршы да иштеши мүмкүн. Кээ бир адамдар кыймылдын шарагымын түзөрдө даттанып, сындап, акчаны пайдасыз кетиришет. Айталы, сиз өзүңүз каалабасаңыз да күнүнө бирден шоколад плиткасын жеймин деп максат кылдыңыз. Бир нече жумадан кийин өзүңүздү токтото албай каларыңыз таң калыштуу деле эмес. Сиз өзүңүздө шоколад жегендин кыймылынын агымын түзүп алдыңыз. Ошондуктан мезгил менен жаман адаттар пайда болбошун көзөмөлдөп туруңуз. Ошондой эле өзүңүздө кандай адаттар калыптанышын каалабаганыңызды билип, максаттуу түрдө анын үстүнөн иштөө керек. Кыймылдын шарагымын тартиптен башталат. Кыймылдын шарагымы үзгүлтүксүз болуш үчүн өзүбүздө өтө маанилүү сапатты, тартипти өнүктүрүү керек. Эгер сиз өзүңүз үчүн жаңы болгон ишти ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, анын негиздерин жакшы үйрөнүү зарыл. Аны үйрөнүү үчүн тартип керек. Ал тармакта канчалык көп машыксаңыз, ага тиешелүү ишти ошончолук мыкты аткарасыз. Чеберчилигиңиз канчалык жогору болсо, ийгилик ошончолук сонун көрүнөт. Ийгилигиңизди канчалык жакшы болсо, сизге ошончолук чоң дем берет. Демиңиз канчалык күчтүү болсо, ошончолук иштегиңиз келет. Кыймылдын шарагымы күчөйт. Бирок алгачкы алиппесин үйрөнүп жатканда баардыгы тартиптен башталат. Ал ордунан жылуу үчүн керек. Тандоо эң эле жөнөкөй. Азыркы жыргалчылыктыбы же келечектеги чоң сыйбы? Жакшы жаңылык бар. Жаман адаттар менен күрөшүү түбөлүккө созулбайт. Катуу тартип сиз жаңы адаттарды калыптандырып жаткан кыска өткөөл убакытта гана керек. Жаңы жүрүм-турум тартиби сиз үчүн канчалык кыйын болбосун, катуу тартип сизге алгачкы 3-6 жума ичинде зарыл. Андан кийин кыймылдын шарагымы жаралат да, сиз үчүн жаңы иш-аракетти жасабай койгонго караганда жасап койгон бир топ жеңил болуп калат. Темирдей тартипти колдонуу менен өздөштүрүлгөн иш сиз үчүн ырахатка айланат. Тартипти калыптандыруу процессинин 3 фазасы. Бирок адам көптөгөн жылдан кийин деле өзү үчүн пайдалуу болгон адаттарын кантип жоготуп коет. Анткени жогоруда айтылгандан баары анча так эмес. Чындыгында тартиптин кайсы бир бөлүгү жок дегенде мезгил менен бизге ар дайым керек. Кыймылдын шарагымы биз үчүн иштеп турганда да тартиптин 3 деңгээли бар. Элестетиңиз, сиз чуркаганды жиниңизден жаман көрөсүз. Ошентсе да ар күнү чуркап турууну каалап жатасыз. Биринчи фраза башталгыч фраза деп аталат. Ал 3 жумадан 6 жумага чейин созулат. Бул убакытта баарын таштап койгуңуз келген каалоо менен күрөшөсүз. Экинчи фраза
сизде кыймылдын шарагымы калыптанып, спорттук бут кийимиңизди көнгөн адат менен эле кийип калган учуруңуз да келет. Бирок ар бир күн эмес, жумасына 5 эле күн, калган 2 күн үчүндө сизге тартип керек. Бирок башындагыдай катуу эмес. Сиз үйдөн чуркап чыгаар менен чуркоо сизге рахат алып келе баштайт. А башында анча эле жагымсыз сезимдер болгон эмес беле? Үчүнчү фазада 1 жылдай убакыт керек болот. Бул учурда спорттук бут кийимиңизди сиз автоматтык түрдө кийип калган болосуз. А түгүл уктар алдында да эртеңки күнү чуркоонун рахатын күтүп уктайсыз. Өзүңүздү босогодон чыкканга чейин күчкө салган кээ бир күндү эске албаганда ар күнү ушундай болот. Бул фаза бүт жашоонун жүрүшүндө уланат. Бул жерде тартип өтө катуу талап кылынбайт, анткени көпчүлүк учурда кыймылдын шарагымы жыйынтыгын берет. Сиз кыймылда болгондо, кыймылдын шарагымы жетиштүү түзүлгөндө сиз үчүн аны колдоп туруу гана керек. Бул үчүн тартип кээде гана керек болот. Кыймылдын шарагымынын кубаттуу күчү сизге аны колдоп турууга керек болгондон бир кыйла көп дем күч берип турат. Бир ири ишкана миллиондогон акчасын жарнама үчүн сарптаган. Жарнама ушунчалык ийгиликтүү болгондуктан киреши аз аралыкта эле абдан өсүп кеткен. Ошентсе да ишкана жарнама берүүсүн токтоткон эмес. Ал ишкананын жетекчисинен эмне үчүн максатына жеткенден кийин деле жарнама берүүгө көп акча сартап жатканын сурашканда, ал сиз өзүңүздүн самолетто отурам деп элестетиңиз. Ана бага көтөрүү үчүн зор күч талап кылынат. Бийикке көтөрүлүп ылдамдыкка ээ болуп алгандан кийин жайбаркат учуу абалы келет. Сиз ушул учурда кыймылдаткычты өчүрүп коесузбу? Күчтүн импульсу көчкүгө айланган кардын топтомуна окшош. Алгач карды топтоп төмөнгө карай томолотуу бир топ кыйынга турат. Бирок ал кыймылга келгенде абайлаңыз. Анын ылдамдыгы жогорулап, көлөмү чоңоюп, жолунда турган ар кандай нерсени басып өтүп кетет. Бул үчүн ага күч жумшоонун кереги деле жок. Жеңүүчүлөр кыймылдын шарагымын түзүү үчүн бар күч аракетин жумшашат. Кайсы бир ишти нөлдөн баштоо үчүн көп аракет жана убакыт керек болот. Бирок ал кыймылга келгенде аны өзүңүздөн башка эч ким жана эч нерсе токтото албайт. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен кыймылдын шарагымын түзүү үстүнөн иштей баштайм. Бул үчүн мага төмөндөгүлөр керек болот. Биринчи, кыймылдын шарагымын түзүү үчүн бар аракетимди жумшап иштөөгө чечим чыгарам. Экономикалык жактан алганда, бул акылдуу жана сабаттуу чечим экендигин түшүнөм. Автоунаанын ордунан жылгандан кийин ал үчүн мындан ары кыймылдоо кыйын деле болбойт. Экинчи, мен бүгүн өзүмдү тартипке салуу менен иштейм. Кыймылдын шарагымын түзүүдө бул негизги фактор экендигин түшүнөм. Үчүнчү, бүгүн мен ийгиликке өтө көп алагды болбоймун. Анткени ал керектүү кыймылдын шарагымын пайда болгондо өзү келерин билем. Мен ыңгайлуу убакытты күтпөймүн. Кыймылдын шарагымы керектүү шартты өзү жаратарын түшүнөм. Төртүнчү, ишимдин кыймылдын шарагымы түзүлгөн тармактарынын тизмесин түзүп, ал мага пайда алып келе тургандыгын караштырып чыгам. Ошондой эле мындай шарагымды түзүү керек болгон жашоомдун башка тармактарын карап чыгам. Спорт, тамактануу, үй бүлөлүк жашоо, окуу, финансы жана башка ушул сыяктуу. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 11-чи мыйзам. Кыялданыңыз жана өз кыялыңызды жашоодо ишке ашырыңыз. Бир жолу кичинекей 5 жашар кыз апасынын керебетинин жанына чуркап келип, "Апа, сиз чоңойгондо ким болгуңуз келет?" деп сурады. Апасы кызым дагы бир оюндун башын баштады деген ой менен, "Мен чоңойгондо апа болом деп ойлойм" деп жооп берди. "Сиз апа боло албайсыз" деп каршы чыкты кызы. "Сиз азыр деле апасыз да. Айтсаңыз, ким болгуңуз келет?" "Макул, мугалим болгум келет." "Жалган, сиз азыр деле мугалимсиз да." "Кызым, кечирип кой, мен эмне дешимди да билбей турам." "Апа, жөн гана чоңойгондо ким болгуңуз келгенин айтып коюңуз да. Ким болууну кааласаңыз, ошол боло аласыз да." Ошондо гана апасы түшүндү. Бул ой күтүүсүздөн болгондуктан апасы эч нерсе айта албай калды. Бир караганда мааниге деле ээ болбогондой көрүнгөн сүйлөшүү аялга кызынын көз алдында апасы дагы деле ким болгусу келсе ошондой адам боло ала тургандыгын көрсөттү. Үй бүлө, жумуш, 2 баласы, күнүмдүк иштер, бүтпөгөн тиричилик баары бир көз ирмемде өз маанисин жоготту. Анткени кызы апасынын али да кыялданып, анын келечеги аныктала элек экендигине ишенип турду. Аял дагы өсүп өнүгүп, алдыда дагы жасала элек көп иш күтүп турганын түшүндү.
сиз турган азыркы кырдаал маанилүүлүгү жагынан экинчи орунда турат. Эң негизги маселе келечекте ким болгуңуз келет, мына ошолунда турат. Кимдир бирөөнүн сизге бул мүмкүн эмес деп айтканы мааниге эмес. Бул сыяктуу сөздөрдү сиздин жашооңузда дагы канча адам айтары да мааниге эмес. Эң башкысы, бул сөздү бир гана адам айтпашы керек. Бул сиз өзүңүз. Эч качан өзүңүзгө жашоо өтүп кетти деп ойлонууга жол бербеңиз. Эгерде кыялдарыңызды ишке ашыруу үчүн сиз аракет кылбасаңыз, сиз үчүн муну эч ким жасабайт. Сиз түшүп кала турган экинчи тузак мынчалык даана байкалбаганы менен дал ушул тымызын кыялдардын тамырын кыркат. Азыр кыялдар ишке ашыруу үчүн ылайыктуу убакыт эмес деген ой. Түшүнүңүз, жаңы нерсени баштоо үчүн идеалдуу убакыт эч качан болбойт. Жаңы баштай турган иштин кийинге жылдырган сайын сиз андан ошончолук алыстайсыз. Кырсык жаңы кадамдын башталышы. Атүгүл ар кандай кырсык да биздин демибизди кемитпеши керек. Мындан аркы жашообузду маанисиз сыяктуу кылып көрсөткөн жаман окуялар да болушу мүмкүн. Мындай учурда көбүнчө кырсыкка биздин мүмкүнчүлүгүбүз жашынып алганын түшүнүү керек. 17 жаштагы кыздын алгачкы сүйүүсү ордунан чыкпады. Жигит аны таштап кетти. Кызга мындан аркы жашоо маанисиз сезилди. Капсынан эле кыздын көзү ваннадагы күзгү апасынын помада менен жасалма кудайлар кеткенде чыныгы кудай келет деп жазган жазуусуна түштү. Жашооңузду ким менен өткөрүүнү каалайсыз? Жасалма кудай мененби же кудай мененби? Жарым жартылай чечимге даярсызбы? Бул суроолорго жооп берүү оңой эмес. Дагы жакшы, кээде мындай чечимдерди жашоо биз үчүн кабыл алып коет. Жашообузда биз таасир эте албай турган нерселер болот. Баары биздин аларга болгон мамилебизден гана көз каранды. 1914-жылы декабрь айында Томас Эдисондун 67 жаш курагында анын лабораториясы бүтүндөй өрттөнүп кетет. Чыгым 3,5 миллиондон ашык маркага немец акчасы барабар болот. Ал эми мүлк камсыздыгында болгону 400 000 төлөнөт. Баарынан жаманы күйгөндөрдүн арасында анын бардык изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары бар болчу. Бардык илимий материалдар, жазуулар, эскерүүлөр жок болду. Эдисондун бүт өмүрүнүн иши күл болду. Баласы Эдисонду лабораториядан анча алыс эмес жерде тапты. Ал өрттү карап токтоо турду. Күйүп жаткан отко жылмаюу менен карап, аялын алып келүүнү суранды. Аялы келгенде Эдисон ага: "Карачы, сен мындан ары эч качан көрбөйсүң. Кырсык бул улуу жакшылык. Азыр биздин бардык катачылыктарыбыз күйүп жатат. Кудайга шүгүр, эми биз баарын жаңыдан баштай алабыз" dedi. Эгер сиз башыңыздан кандайдыр бир кырсык өтсө, балким ал сизге баарын жаңыдан баштоого мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн түшүнүүгө жардам берет. Бирок жаңы жашоону баштоо үчүн кырсыктын келүүсүнүн кереги жок. Сиз кыялдан аласыз да. Кандай болууну кааласаңыз, ошондой адам боло аласыз. Сиз бүт жашооңуздун максатын коюп, ошого жараша жашоого акылуусуз. Түркүн түскө ээ болгон кызыктуу жашоо менен жашаганга акылуусуз. Сиздин өткөнүңүз келечекке такыр окшошпойт. Каалаган убакытта өзүңүздүн каалаган жашоону түзө аласыз. Сиз кыялданбай калдыңызбы? Өткөн күн гана эмес, азыркы учурда тузакка салып коюшу мүмкүн. Күндөрдүн биринде бир киши үйүнүн ачкычын жоготуп алып, аны издей баштайт. Муну байкаган кошун аял ага жардам бере баштайт. Бардык булуң буруштардагы дарактын түбүн карап чыккан аял бир маалда кошунасынын фонардын жанында жарыгынан жылбай, жарыктын гана тегерегин айланчыктап издеп жатканын байкайт. Таң калган аял кошунасына ачкычын бул жерден эле жоготпошу мүмкүн экендигин эскертип, башка жерден да издеп көрүшүн сунуштайт. Тиги киши ага: "Ооба, балким башка жакта деле жоготкондурмун, бирок бул жерде жарык болуп жатат" деп жооп берет. Абдан көп адамдар кыялдарынын аткарылышын алардын учурдагы иш аракети менен ажырагыс байланышта деп ойлошот. Чындыгында жашоонун маңызы башка тармакта болушу да мүмкүн. Балким аны ачкычы өткөн күндө жашынып калышы ыктымал. Өз кезегинден баш тартып койгон жаштыгыңыздагы кыялдарыңызды эстеңизчи. Өз жашооңузду толугу менен өзгөртүүгө күчүңүз жетиштүү экенин түшүнүңүз. Адамга көрсөтүүлөрдүн программасы, театр программасы, транспорт кыймылынын жүрүү тартиби дайыма керек. Ал өзүнүн убактысын пландаштырууну каалайт. Адам үчүн кыймылдын ылдамдыгы анын багытына караганда маанилүүрөөк болгондугу күлкү келтире элек эмеспи? Мүнөттөрдү үнөмдөп жатып, жашоосундагы жылдарын текке кетирген, кыялдарынын тамырын кыркканы коркунучтуу эмеспи? Болгон эле жалгыз себеп жашоосунун багыты жөнүндө ойлонбогондугу. Соонун бир күндө
кечээге да бүгүнкүгө да окшобогон кыялдагы адам болоорун али түшүнө электиги. Бардык нерсени нөлдөн баштоого болот. Джилберт Каплан өзүнүн биринчи журналын 25 жашында негиздеген. Ал чыныгы эмгекчил адам болгон. 15 жыл ичинде ал журналын эң белгилүүлөрдүн катарына чыгарып, нускасын бир топ өстүргөн. Каплан суткалап иштечү. Анан 40 жаш кураганда эле капсынан эле ал газетасын сатып жиберди. Эмне болду? Күндөрдүн биринде Каплан Маллердин 2-симфониясын угуп калат. Музыка үнү аны азгырып таштагандай болду. Алар анын жан дүйнөсүндө көптөн бери үлдүрөп жаткан сезимдерин ойготту. Анан дагы бир сезим жаралды. Каплан бул музыканы башкача жеткирүүгө да болоорун, ага бир нерсе жетишпей тургандай болгондугун түшүндү. Анын укканы балким Маллердин өзүнө да жакмак эмес. Ал өзүнүн басмаканасын сатып жиберип, дирижер болууну чечти. Тааныгандарынын баары аны акылынан ажырады деп эсептешти. Анткени ал буга чейин эч качан дирижерлук кылган эмес. Музыкалык аспаптардын да эч кайсынысында ойной албайт болчу. Атүгүл жакын достору да Капландын акылынан айныгандай кабыл алышты. Нотаны да билбеген бизнесмен 40 жашында дирижер болууну чечтиби? Күлкү гана келерлик. Бирок Каплан сын пикирлерге эч кандай көңүл бурган жок. Ал өзүнө дагы чоңураак максат койду. Маллерди буга чейин эч ким ойной албай тургандай кылып ойноо. Ал окуй баштады. Эң мыкты деген дирижерлордон сабак ала баштады. Кыялын ишке ашыруу үчүн токтобостон эмгектенип жатты. 2 жыл өткөндөн кийин гана бул кыял чындыкка айланды. 1996 жылы Джилберт Каплан АКШда классикалык музыканын альбомун жаратты. Ал укмуштуудай зор ийгиликке ээ болду. Ошол эле жылы атактуу дирижер болгондон кийин Зальцбургдагы классикалык музыка фестивалын ачып берди. Кыялдар кантип ишке ашат? Биздин кыялдар жана максаттар магнитке окшош. Биздин анын аткарылышына жакындаткан бардык нерсени өзүнө тартып турат. Макулмун, буга ишенүү бир топ кыйын, бирок ар бир ийгиликтүү адам менин айтканыма ынанат. Чынында ал үчүн кээде гана кыялданып коюу жетиштүү эмес. Бардык ойду ушул максатка топтоп, ар дайым ал жөнүндө ойлонуп, анын ишке ашышына кымындай да күмөн санабоо керек. Мында сизге жөнөкөй ыкма жардам берет. Элестетиңиз, сиз максатыңызга жеттиңиз. Муну кыялдануу менен кырдаалдан эмоционалдык рахат алыңыз. Ар жолу оюңузду кыялдарыңызга топтогондо сиз өзүңүз азыр турган чекит менен сиз умтулган чекиттин ортосунда байланыш түзөсүз. Барган сайын сизге бул кыялдын аткарылышына болгон ишеним артат. Ал эми ишеним ийгиликке багытталган натыйжалуу кыймыл-аракетке айланат. Бул учурда жаралган өзүңүзгө болгон ишеним кыялга карай жолду табууга жардам берет. Канчалык көп кыялдансак, ошончолук күчтүү болобуз. Норман Винсент Пил өзүнүн адамдар көп учурларда өздөрү каалагандай болуш үчүн бардык сапаттарга ээ экендигине ишенгиси келишпейт. Ошондуктан алар өздөрүн татыксыз болгон жашоого алымсынып жашай беришет деген сөзүндө так мазмундуу айткан. Бул нерсе жөнүндө Бенджамин Дизраэль да жазган. Өзүнүн максатына жетүү үчүн жашоосун да картага коюуга даяр болгон адамдын эркине эч нерсе тоскоол боло албайт деп айткан. Эмне үчүн кээ бир адамдар жанындагыларын да өз жолу менен ээрчишет, ал эми кээ бири куйрукка илешип жүрө беришет. Болгон айырма алардын канчалык деңгээлде кыялдарын жашоосунда колдонмо кылгандыгында. Эки адам жолугуп калса, алардын кыялына жетүүгө катуу чечим кабыл алып, анын үстүнөн берилүү менен иштеп жатканын экинчисине таасир кылып, аны кол алдында иштөөгө ынандыра алат. Биздин кыялыбыз канчалык күчтүү болсо, биз ошончолук күчтүүбүз. Максатына умтулган адамдарга аалам өзү жардам берип жаткандай сезим жаралат. Жашоодо кыялга умтулуудан кызыктуу иш жок. Өзүнүн кыялын унутуп же сатып койгон адамды абдан чоң көңүл калуу күтөт. Жеңүүчүлөр мезгил менен бир көз ирмемге токтоп өздөрүнө өз максатыма кетип атамбы же агым менен эле агып баратамбы деген суроону берип турушат. Алар өз келечегин өздөрү курарын билишет. Алар өздөрүнө татыктуу болгон жашоону жаратышат. Жеңилүүлөр алардын өткөнкү жана азыркы учуру келечегине такыр окшобогонун билишет. Анткени бир эле боек менен ар бир адам башкаларга окшобогон өзүнүн картинасын тартат эмеспи? Данте эң улуу деген жалын да кичинекей учкундан пайда болот деп айткан. Жан дүйнөңүзгө жаккан жашоо менен жашаңыз. Фрэнк Синатра ырдагандай, бирок мен баарын өзүм каалагандай жасадым. Синатра өзү ырдагандай эле көз жумду. Ошондуктан АКШнын президенти аны жерге берүү аземинде ал муну өзү каалагандай жасады деп айткан. Бизде дайыма тандоо турат.
же өзүбүздүн кыялдарыбызга жараша жашайбыз, же бирөөлөрдүн кыялдарын аткарууга жардам беребиз. Авраам Линкольндун апасы көз жумаарда баласына татыктуу адам болом деген убадаңды бер деп суранган. Ал апасына ушундай убада берген. Бозомук туманда күн өткөрүү үчүн жашоо өтө эле кыска экендигин жеңүүчүлөр жакшы билишет. Практикалык көнүгүүлөр. Мен бүгүндөн баштап өз жашоомдун куруучусу боломун. Бул үчүн мага төмөнкүлөрдү жасоого туура келет. Биринчи, мен өзүмө бош убакыт берем, жөн гана отуруп, же сейилдеп, жөө басып, тынчтанып, ички үнүмө кулак саламын. Экинчи, акыркы 7 жыл ичинде жашоомдо эмне болгонун эстеп чыгам. Кандай жаңы нерселерди билдим, эмне жасадым, канча киреше таптым, канча жаңы адам менен тааныштым, мен инсандыгым канчалык өзгөрдү, эмнелер башымдан өттү. Келерки 7 жыл ичинде мындан аз эмес ар түрдүү окуялар өтөөрүн билем. Үчүнчү, мен өзүмө төмөнкү суроолорду берем. Баары менин бийлигимде болсо, ким болгум келет эле жана эмне иш менен алек болмокмун? Менин кыялым эмне? 7 жылдан кийин мен ким болом? Буга байланыштуу пайда болгон бардык ойлорду жазамын. Бул мага мен чындыгында эмне менен алектенүүнү каалаганымды түшүнүүгө, жөндөмдүүлүктөрүмдү байкоого жардам берет. Төртүнчү, тандоо менин колумда экенин мойнума алам. Мен өз жашоомду каалаган мезгилде өзүм татыктуу болгондой кылып өзгөртө алам. Мен өз жашоомдун ээсимин жана бактылуу жашагым келет. 12-чи мыйзам. Ден соолугуңузга кам көрүңүз. Элестетиңизчи, сиздин $1 миллион тулган күлүк атыңыз бар. Аны кандай карайт элеңиз? Кандай жем берет элеңиз? Ага лимон ширesi кошулган арак, куурулган картошканы майонез менен, десертине шоколад көбүгүн берет белеңиз? Суу ордуна пиво ичирип, арпанын ордуна каймак кошулган балмуздак берет белеңиз? Сиз ага кулак жарган музыканы уктуруп, өзүңүз менен бирге түнкү клубтарга алып барасызбы? Ага чылым чегүүнү үйрөтүп, акырында уктоосун кыйындатуу үчүн сыналгы коюп берет белеңиз? Албетте жок. Анда эмне үчүн көп адамдар өзүндө ушундай мамиле жасашат? Ден соолук бул оорунун жоктугу эмес. Сиз ден соолук деген түшүнүктү кандай аныктайт элеңиз? Көпчүлүк адамдардын оюна бир гана аныктоо келет. Эгер мен оорубасам, демек менин деним сак. Бирок ден соолук бул оорунун жоктугунан да бир топ маанилүү нерсе. Ал жогорку тонусту, күч-кубатты, жашоонун сапатын жана жашоого кубанууну түшүндүрөт. Ден соолукту бекемдеп туруу мүмкүн гана эмес, зарыл нерсе. Сиз ден соолугуңузду жакшыртып, бир топ жайдары жана күч-кубаттуу боло аласыз. Көпчүлүк адамдар ден соолугуна аны жоготуп, өздөрүн аябай, алсыз, дарманы жок сезе баштаганда гана бир чара көрө баштайт. Бул жерде да башкалар сыяктуу эле негизги принцип иштей баштайт. Маанилүү нерселерге өз убагында кам көрбөсө, эртеби кечпи өзгөчө катуу чараларды көрүүгө туура келет. Бул ден соолукка байланыштуу келтирилген зыянды жок кылуу дегенди түшүндүрөт. Эмне үчүн жеңүүчүлөр жөнүндөгү китепте кокустан эле ден соолук жөнүндөгү бөлүм пайда болуп калды деп сурашыңыз мүмкүн. Жеңүүчүлөр ден соолуктун иштин натыйжалуулугуна тийгизген таасири чоң экенин билишет. Оору сыркоо төшөктөн тургузбай жатса, дүйнөнү багынтуу кыйын. Сиздин өзүңүздү кандай сезишиңизге, демиңиздин күчтүүлүгүнө, канчалык берилүү менен иштегениңизге, адамдарды канчалык өзүңүзгө тартышыңызга ден соолук чоң таасирин тийгизет. Өзүбүздүн ден соолукка кам көрүп, эмне ичип, жеп жатканыбызга, канчалык кыймылда жүргөнүбүзгө маани берүү керек. Бекем ден соолук болгондо гана ийгиликтен чындап рахат ала аласыз. Чектен чыгып кетүүдөн сактаныңыз. Азыркы учурда адамдын ден соолугун бекем болушу үчүн эмне керек? Же керек эмес экендиги жөнүндө көп жазышат. Бирок ар бир организм чөйрөгө ар башкача реакция кыларын эстен чыгарбоо керек. Кимдир бирөөгө пайда алып келген нерсе башкасына зыян болуп калышы мүмкүн. Биринчиден биз өзүбүздү угушубуз керек. Экинчиден ар кандай чектен чыгуу зыян экендигин билишибиз керек. Бизге салмактуу, акылга сыя турган жашоо образы зарыл. Мисалы, бир эле азыкты көп жегенден көрө ар кандай азык менен аз-аздан тамактанган жакшы. Кандайдыр бир диетаны узак убакытка кармоого да болбойт. Тамактануунун кайсы бир түрү зыяндуу экендигин көпчүлүк учурда көп жылдар өткөндөн кийин гана билебиз. Кеп жаман нерселердин баарын четтөө керек жөнүндө эмес, болгону организмдин керектүү жана толук кандуу азыкты жетиштүү деңгээлде өз убагында алып турушун көзөмөлдөө керек. Организм өзүнө эмне керек экендиги туурасында даана элгилерди бизге берет. Мисалы, кээде бир тамакты абдан жегибиз келип эле туруп алабыз. Бул каалоону аткарыңыз. Өзүңүздү бул үчүн күнөөлүү да сезбеңиз.
ар бир адам өнүгүүнүн кандайдыр бир этаптарын жана фразаларын башынан өткөрөт. Андыктан жаман же жакшы азык болбойт. Жөн гана организмиңизди тыңшап көрүңүз. Ал өзүнө эмне керек экенин билет. Биз көбүнчө унутта калтырган принциптер. Биз баарыбыз өтө көп жеп коебуз. Азыраак тамактанууга үйрөнүшүбүз керек. Бул ашыкча салмагы жок болгондорго да тиешелүү. Биз үчүн бир күндө жеген тамагыбыздын 3/4 бөлүгү деле жете тургандыгын окумуштуулар дайыма далилдеп келет. Калган 2 бөлүгү биздин күчүбүздү алат. Анткени тамак сиңирүүгө кетирген энергияны биз башка эч жакка кетирбейбиз. Ошондуктан азыраак, бирок жайыраак тамактаныңыз. Тамакты жакшылап чайнап, анын даамынан рахат алыңыз. Дайыма олтуруп тамактаныңыз. Тамактануу учурунда мүмкүн болушунча окубаңыз. Башка иш менен алек болбоңуз. Тамактанып жатканда бүт көңүлүңүздү тамакка жана андан рахаттанууга топтоңуз. Табигый азыктарды жеңиз. Рационуңуздагы тамак аштардын көпчүлүк бөлүгү 30%дан кем эмес. Толук кандуу табигый азыктар түзүлүшүн көзөмөлдөңүз. Көбүрөөк мөмө жемиштерди, жер жемиштерди жегенге аракет кылыңыз. Сиздин организмге кайсы азыктар ылайык келерин аныктаңыз. Мисалы, жаңы сыгылган жемиш ширесин ичип көрүңүз. Тез тамактануу азыктары организм үчүн көбүнчө керексиз жүк болот. Эгер аларды гамбургер, хот-дог жана башка ушул сыяктуулар баш тартууну каалабасаңыз, анда пайдалуу азыктар менен кемчиликти толтуруңуз. Кант, кофе, жаны бар майлары жана алкоголду ашыкча пайдаланбаңыз. Зыяндуу заттар менен ар күнү чоң өлчөмдө азыктануу акылга сыйбаган нерсе. Бирок чектен чыгып кетпеңиз. Дени сак жашоо образынын үгүттөөчүлөрү көп учурда өздөрү ооругандай көрүнүп, бактыдан жайнап турганын байкалбайт. Көп ичиңиз. Алкоголь эмес, пивонун бир бокалы 2 булочканын калориясына барабар. Кечки тамактануудан кийин дагы 8 булочка жеген оюңузга да келбесе керек. Көп ичүү керек дегенде сөз суу жөнүндө жүрүп жатат. Бизге бир күндө 2-3 литр суюктук керек. Кофе, кока-кола алкоголь эмес. Анткени алар организмге бергенге караганда көбүрөөк суюктукту кайра алып чыгып кетет. Ошентип, ар бир ичкен кофеге кошумча дагы 2 стакан суу ичип туруу керек. Сууну тамактануу учурунда эмес, алардын аралыгында ичкен жакшы. Анткени суу тамак сиңирүүнү кыйындатат. Көпчүлүк адамдар организмге жетиштүү суюктук берип туруунун эсинен чыгарып коюшат. Аларга суу ичүүнү адатка айландырууну сунуштоого болот. Мисалы, эртең менен турганда, ишке жөнөгөндө, иштен келгенде, уктаар алдында жана башка ушул сыяктуу мезгилдерде суу ичүүнү адатка айландырып алса болот. Көп кыймылдаңыз. Биздин дене бир ордунда отуруу үчүн эмес, кыймылдап туруу үчүн жаралган. Ал ар бир күнү 50-60 км аралыкты өтүүгө ылайыкталган. Албетте ар дайым кыймылда жүрүү шарт эмес. Аны сиз тамак жеген күндөрү гана жасаганга болот. Бирок ар бир күнү 40 мүнөттөн кем эмес убакытты спорттук көнүгүүлөргө арнаганда гана жакшы иштей алат. Спорттун аэробикалык түрлөрү ден соолукка эң сонун пайда алып келет. Ошондой эле ички органдардын иштеши, зат алмашуу, жалпы эле ишке жөндөмдүүлүк жакшырып, иммунитет көтөрүлүп, адам өзүн бир топ сергек сезип калат. Маанайы жана жашоо тонусу жогорулайт. Көпчүлүк спорттук көнүгүүлөр үчүн убактысы жок экенин айтышат. Эгер дайыма спорт менен машыксаңыз, сиз үчүн ишке көңүл топтоо бир топ жеңил жана сиз көп оорубайсыз. Мунун эсебинен сиз убакытты утуп атасыз жана жашооңуз бир топ толук болот. Өз убагында дем алыңыз. Баарыбызга мезгил менен дем алып туруу зарыл. Иште мезгил менен тыныгуу жасап туруңуз. Ар дайым чарчаганыңызды сезгенде медитация көнүгүүлөрдү жасаңыз же 10 мүнөт жөн гана эс алыңыз. Бир нече убакыт көчөдө сейилдеп келиңиз. Жай музыканы угуңуз. Көзүңүздү жумуп, эч нерсени ойлонбоңуз. Эгер бул кыйын болуп жатса, жаратылыштын кооздугун элестетиңиз. Мисалы, токой же деңиз жээгин. Көпчүлүк адамдар муну жасоого да убакыттары жок экендигин айтышат. Чындыгында биз дем алуудан баш тартып кое албайбыз. Жумушта тыныгуу жасап, дем алууну билген адам көбүрөөк берилгендик менен иштей алат. Узак убакытка тандалган стратегия. Профессионалдар менен сүйүүчүлөрдүн ортосундагы маанилүү айырма алардын узак убакыттык стратегияны түшүнгөндүгүндө. Профессионалдар узак убакыттык максатын жашоого жайдары мамиле жана ден соолукту кыска убакыттагы максатынын пайдасы үчүн коркунучка салбайт. Эгерде жумасына 95 саат иштесеңиз, ал жакынкы аралыкта жакшы натыйжаларды бериши мүмкүн, бирок келечекте оору суркоого гана алып келет. Кофенин көп өлчөмдө ичүү сергектикти кыска убакытка гана кармап туруусу мүмкүн,
Бирок буну менен сиз организмди ага абдан зарыл болгон дем алуудан ажыратып жатасыз. Эгерде сиз сасык тумоодон айыкпай туруп эле жумушка чыгып алсаңыз, ал учурда болуп жаткан проект үчүн гана пайдасын алып келиши мүмкүн. Бирок кийинкилигинде жөн гана акылсыздык болуп калат. Кийинкинин келечектин көйгөйлөрүн убактылуу, кыска мөөнөттүү стратегиянын эсебинен чечүүгө болбойт. Жеңүүчүлөр ден соолугу үчүн жана организмди кийинки иштерге зарыл болгон күч-кубат менен камсыздоо үчүн кам көрүшөт. Вело жарыш чебери үчүн ар бир ашыкча килограмм салмак ашуудагы ашыкча мүнөт дегенди түшүндүрөт. Ден соолукка болгон шалаакы мамиле иш жөндөмдүүлүктү жоготуу экендигин жеңүүчүлөр билишет. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүндөн баштап ден соолугума татыктуу түрдө кам көрө баштайм. Бул үчүн мен төмөнкүлөрдү кылышым керек. Биринчи, бүгүн мен баамдап тамактанам. Башкача айтканда азыраак жана жайыраак. Мен эмне жеп жатканыма көңүл бөлүп, жакшылап чайнап тамак жейм. Бүгүн рационума көбүрөөк жер жемишти кошомун. Эгер бир нерсе жегим келсе, данектерден же жемиштен сатып алам. Экинчи, бүгүн мен бир нече стакан суу ичем. Эгерде тамактын алдынан суу ичип алсам, ал менин кереги жок ашыкча тамактануудан сактайт. Үчүнчү, физикалык көнүгүүлөргө 35 мүнөттөн кем эмес убакыт жумшайм. Эгер чуркоону чечсем, өтө көп жанымды кыйнабайм. Чарчаганымды сезерим менен басууга өтөм. Мен эч кимге эч нерсени далилдөөгө мажбур эмесмин. Башкысы чуркоо мага ырахат алып келсе болгону. Төртүнчү, бүгүн мен ар 90 мүнөттө иштен тыныгып турам. 5 мүнөткө таза абага чыгып, бир нече физикалык көнүгүүлөрдү жасайм. Муну менен өзүмө энергия берип, ишке жакшыраак көңүл топтой алам. Бешинчи, бүгүн мен мыкты дарыгер менен толук изилдөөнү макулдашам.